НАТО өзүн тынчтыктын тиреги деп атайт. Бирок ал согушка даярданууда. Бул анын Европада өтүп жаткан жалпы аскердик машыгууларынын бир бөлүгү гана. Мында жаңы мүчөлөр Швеция менен Финляндияда бар. Алар эмне себептен кошулганын жакшы билишет. Орусияга жалгыз каршы туруу тобокелдүү. Андыктан эмнеге НАТОго кошулбашыбыз керек? Жеке мен өзүмдү коопсуз сезем. Анткени бизде союздаштар бар. Бул сценарийде душман Түндүк Норвегияга кол салгандан кийин алар аны коргоо үчүн келишкен. Алар душманды Орусия деп аташпайт, бирок ал жакын коңшу. Бул машыгуулардын максаты НАТО чабуулга кабылган өнөктөшүнө кантип жардам берерин көрсөтүү. Бул альянстын принциби. Бирөөгө кол салуу баарына кол салууга тете. Бирок кол салуу канчалык ыктымал? Чукул коркунуч бар деп айткан эч ким жок. Орусия Украинадагы согуш менен алек. Бирок Москванын агрессиясы сак болууга түртүп жатат. Маанилүү маселе. Алар кайра күчтөнөбү дегенде эмес, ал күчтөнүү канча убакытка созулаарында. Чын эле Орусия коркунуч жаратабы? Ооба, мен Орусия коркунуч экенин ишенем. Биз жакынкы 5-10 жылда НАТОго мүчө өлкө катардагы күчтүү болушубуз керек. Бул коркунучту эң жакын жашагандар жакшы билишет. Өлкөлөр азыр коргонуу чыгымдарын көбөйтүп, ошону менен бирге согушка психикалык жактан да даярданууда. Финляндияда, Норвегияда Орусия менен чектешет. Алар буга чейин өз коргонуусун жарандык кошуундар менен да чыңдашкан. Мугалимдер, медайымдар, усталар. Алар да штаттан тышкаркы жоокерлер. Булар Норвегиянын жарандык коргонуусунун мүчөлөрү. Бирок бул эптемей кошуун эмес. Көбү жаш жана согушууга даяр. Экинчи дүйнөлүк согушта бул бүтүндөй аймак өрттөнүп кеткен. Ошентип менин чоң ата чоң энелерим качууга аргасыз болушкан. Мен да качышым керек. Же мында калып согушушум керек. Зарыл болсо, мында калып согушууну тандайм. Мурдага караганда азыр гезитти көп карайм. Айрыкча Орусияга байланыштуу бир нерсе болуп кеткен жокпу деп акмалайм. Түндүктөгү союздаштар үчүн бул азыр эселеп күчтөнүү. Бирок Орусия үчүн бул күтүлбөгөн жагдайлардын топтому. Анын чек арасындагы НАТОнун кеңейиши.